Кыргызстан 7-чакырылыштагы парламентти шайлоо алдында турат. Жогорку кеңештен өзүн көргүсү келген 16 партия саясий жарышка аттанып, 2000ге жакын талапкер депутаттык каалоосун билдирүүдө. Саламатсыздарбы? Эфирде Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы. Бул чыгарылышта парламентке аттанган жаштар, алардын дымагы тууралуу эксперттер менен сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору белгилүү тарыхчы, коомдук ишмер Кыяс Молдукасымов жана жаш активист Айпери Болотжанова. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Мына азыркы күндө саясий күрөш күч болуп турат, курч болуп турат. Өткөн жумада партиялардын жаштар канаттарынын лидерлери өлкөдөгү ири телеканалдарда дебаттарга чыгышты. Өздөрүнүн партиясынын программасын, анан жаш лидерлердин ой чабыттарына күбө болдук. Сиз кандай баа бердиңиз? Мен 2 жолу ошо дебатты көрдүм. 2 жол болгондо 5 партиядан 10 партияныкын, мындайча айтканда. Арасында мыкты өлкөнү азыркы кризистен чыгарууну мындай жүрөгү менен сезген, анан ушу экономикага түшүнгөн, анан ушу Кыргызстандын маданиятына, руханий дүйнөсүн жакшы бир аңдаган жаштар дагы бар экен. Ошолорду көрүп өтө кубанычтуу болдум. Анан айрым бир дебатта ошо жаштар дагы эле болсо улуулардын жолуна түшүп, бири-бирине чукумай суроолорду берип, бири-бирин караламай, ошо элдин алдында кандайдыр бир деңгээлде ошол партиянын жаштары эч нерсеге татыксыз, жарамсыз дегенде бир пикир калтырууга аракет жасагандар дагы мындай бир көрүнүп атат. Бул жерде жаштардын арасында көбүнчө программалардын, келечектин ушундай бир жакшылап талаш тартышы болбой, кээде жеке бир мүнөзгө өтүп кетти. Сенин партияң мындай экен, менин партиям мындай дегенге чейин барып калышты да. Бул эмне себептен деп ойлойсуз? Себеби ошол жаштарды дебатка жиберип атканда артында аңдып турган бир Кыргызда карт бөрү деп коет, артындагы жанакы партиянын лидерлери сен барганда ушуну айт, тиги партиянын аброюн түшүр дегендей бир аракет болушу мүмкүн. Экинчиси, ошол жаштардын деле болгон бир деңгээли ошондойдур. Айрым бир жаштарга таптакыр эле суроо беришкен жок. Себеби суроо беришпей, сен эми деңгээлин карап туруп, сен эми буга жооп бере албайсың деген сыяктуу суроо да бербей коюп атышты. Ошон үчүн жаштардын арасынан бирөө чыгып айтты: мен бул жерге минтип бири-бирибизди каралаш үчүн дагы эле болсо улуу муундун өкүлдөрүндөй болуп чыгышты каалаган эмесмин. Мен бул жерде программалардын талашы болот деп ойлогом. Мына ошого келгем деп акыры дагы бирөө арасынан дагы айткандарын угуп калдым. Ошон үчүн негизинен бул 7-чакырылышта активдүү жаштардын аралашып жаткандыгы аябай жакшы. Айрымдары мына элге таанымал, өтө көрүнүктүү, сүйлөгөн сөзүнөн, аракетинен жалпы эл тааныган жаштар дагы бар. Ошондой эле ушул чет өлкөдө окуп келип, өтө экономиканы мыкты билип, ошол маселени чечишти билген бир жаштар бар, бирок аларды эл тааныбайт экен. Мен ошондой жаштар менен өзүнчө да жолугуп сүйлөштүм бир жерден. Аябай программалары, билими өтө терең, бирок алар публичный саясат эмес, элдин алдында көп көрүнбөгөндүктөн эл аларды тааныбайт. Ошон үчүн бул шайлоодо көбүнчө эле жанакындай эле эски ыкма менен жаштардын программаларын идеалык жарышта эмес, дагы эле болсо күрөштүн, күчтүн, акчанын ошол арам жолдор менен элдин добушун алабыз деген аракеттер дагы эле байкалып атат. Ошондо сиздин пикириңиз кандай, сиздин оюңуз мүмкүн мындай дебаттарды көбөйтүш керек, жаштардын дагы деңгээлин көрүш үчүн, ар жакта катылып жаткан, же болбосо коомчулукка айта элек ой пикирлерин айтыра турган дебаттар, талкуулар көбүрөөк болушу керек деген пикирдесизби? Албетте. Себеби Кыргыз мамлекеттүүлүгүн Совет мезгилинде түптөгөн негизги саясий элита жалаң жаштардан турган. Жусуп Абдрахманов мисалы үчүн бул Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөш керек, Кыргыз мамлекеттүүлүгү болуш керек деп аябай күрөшүп аткан мезгилде ашып барса 21-22 жашта болчу. Себеби башка кошуна республикалар мамлекеттүүлүгүнө ээ болуп 20-жылдардан баштап, ал эми Кыргыз мамлекеттүүлүгү жок болуп аткан мезгилде Жусуп Абдрахманов 19-20 жашында ошентип чыккан. Андан кийин мына Кара Кыргыз автономиялуу облус болуп, ошонун жетекчилигинде
бүтүндөй негизинен жаштар, эң улуусу 42 жашта болгон. Андан кийин тиги Жусуп Абдурахманов качан тиги өлкөнүн премьер-министри, эл комиссиялар советинин төрагасы болгону 26 жашта болгон. Андан кийин мына бүт баягы өнүккөн өлкөлөрдү алып карайлы, мейли мына Араб Эмираты болобу, Бириккен Эмираты болобу, же болбосо Сингапур болобу, башканы жалаң өнүктүргөн жерлердин көпчүлүгүндө жаштар чыккан. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө эски муун өзүнүн баягы болгон дараметин көргөзүп бүттү. Жаштарга жаңы муунга бере турган мезгил болду. Себеби мен өткөндө дагы жаздым аны. Мисалы үчүн Түркияда 3 жолу парламенттин депутаты болгондон кийин мыйзам андан ары узартпайт экен, тыюу салат экен. Ал эми бизде 3 жолу, 5 жолу ошол баягы элдин алдына чыгып, тажатып, өзү дагы байып, ар кандай мамлекеттин жанакындай бир туңгуйкка каптаганга өз салымын кошкон ошондой бир адамдар дагы эле 4-5 жолу депутат болобуз деп аттанып атышат. Ошон үчүн мына жаштарга орун бошото турган мезгил келди. Ошон үчүн жаштардын эң туура айтасың, жаштардын идеясын элге жеткириш үчүн, аларды элге таанылтыш үчүн дебаттар көбүрөөк болуш керек экен. Бизде дебаттар дагы эле азыр аз болуп атат. Жаштар баягы элди кыдырып, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн бир айдын ичинде таанытуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн идеялардын, программалардын кагылышы, талашы, тартышы болуп, ушул жерде ошол жаш талапкердин билимин, тажрыйбасын, аракетин, сүйлөгөн сөзүн, буга чейинки басып өткөн жолун элге көбүрөөк таанылсак, ошондо эртерээк баягы муундар алмашат. Эски муундарды эртерээк сүрүп чыгарбаса, жаштарга алар орун бергиси келбей, алдыңкы орунга коюп алса дагы, кийин акырында аларды сүрүп чыгарып туруп, артынан келип туруп дароо орунду ээлеп ала турган өзүнчө ыкмалары бар. Азыр мен сөзүңүздү бөлүп турайын. Бул жанакы орундарды алмаштыруу, убактылуу пайдалануу боюнча дагы сиздин пикириңизди сурайм. Азыр болсо мен Айпериден сурагым келип атат да. Мына сиз жашыңыз 25-26-да өзүңүз ыктыярчы болуп, анан коомдук иштерге активист болуп катышып жүрөсүз. Өзүңүздүн позицияңыз, өзүңүздүн пикириңиз бар дегендей. Дебаттарды сиз дагы көрдүңүз да, кандай баа бердиңиз өзүңүз менен тең туш муунга? 3 дебатты тең чарылышын көрүп чыктым. Анан кийин мындай баалап көргөндө орточо деңгээлде деп айтмакмын, анткени арасында бар ошол билим дарамети жогору жана чет өлкөдө окуп келишкендер жана өз тармагынын адискөйлөрү да бар да. Ошол Кыргызстанда өзүнүн кесиби менен чоң аябагандай салым кошуп аткан жаштар бар арасында. Ошолорду көргөндө үмүт дагы пайда болот да. Бирок бул жакта дебат деген бул ошол эле идеялардын, шайлоо программалардын кагылышы болот да. Ал жактан ошол программалары жөнүндө мисалы үчүн кагылышкан чекиттерди көрө алган жокпуз. Жана жаштар болсо өздөрүнүн лидерлеринин адвокаттары сыяктуу көрүнүп калды да бизге. Анткени ошол берген суроолорунда мурда силер эмне кылдыңар деген мурдакы атка келип атат. Азыркы учурда алар эмнени сунуштады жана ошол программаны өздөрү да жазууга катыштуу. Ошол боюнча мисалы үчүн көрүүчү иретинде менде көп суроо туулуп калды да. Анткени бир тең ошо мурда кылган, мурдагы эски эле немени айтып атат дагы, анан кийин өздөрүнүн ошол лидерлерин адвокаты болуп, аларга тескеринче коргоо иретинде мындай сөздөр жүрүп кетти дагы. Анан кийин суроолор жактан дагы өтө даяр эмес экендигин жана бири-бирине мисалы үчүн сый урматтын жогу жана ошол эле мисалы үчүн сүйлөгөндө адамда деловой этикет деген болуш керек да. Ошол жактардан аксап жатканы да көрүнүп атат. Анан кийин агайда тура айтып атат, дебаттар көп болуп туруш керек деп. Анткени дагы мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер болом деген адамдар мисалы үчүн жаштар аябагандай эле көп. Анан алар каяктан көрүп үйрөнөт ошол эле дебаттарды, мисалы үчүн жогорку кеңеште биздин депутаттар эмнени сүйлөп жатат, ошолордун баарын тең көрөт дагы, өздөрүн кайсы жактан өнүктүрүш керек экенин мындай саресеп кылып анализдейт. Ошол себептен дебатка чыкканда дагы алар дагы өздөрүнүн ойлорун туура жана мындай профессионалдуу жактан жеткиришсе жакшы болмок эле.
жаш курактары боюнча сүйлөшүп кеттик да, сиз айтпадыңызбы, жаштарга мурдакы муун, мына чоңураак муун жаштарга өткөрүп бериш керек. Ошол эле Жусуп Абдрахманов ошо кыргыз мамлекетинин түптөө учурунда 21 жашта болгон деп, азыр ушул парламентке келебиз деген талапкерлердин 21 жаштагы экен, эң кичүүсү. Алар болсо 10 экен. Ушул жаш маселеси кандай ойлойсуз, бир маселе чечеби? Эми булар Азыркы күндө. Азыр мисалы үчүн Айпери дагы айтып кетти, өздөрүнүн мисалы дебатка чыккан жаш лидерлер өздөрүнүн партиясынын лидеринин адвокаты болгондой таасир калтырды деп. Анан жана эле сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, кээ бир учурда мындай курал болуп калышы мүмкүн деп. Азыркы келаткан жаштар дагы мурда буга чейин кетирилип келаткан каталарды кайталап коюшпайбы? Эми 21 жаш бул баягы жаңы окуудан бүтүп, тажрыйба топтой элек, ушундай бир мезгил болот да. Анан өзү толук калыптан элек. Толук калыптан элек мезгилде парламентке барса, ал жерде мындай бир курч маселелерди көтөргөндө да бир топ аксап калышы мүмкүн. Аны ушу аксатып да коюшат атайынча. Эми ал жерге барганда парламентте жанакы идеялардын эмес, ал жерде акчалуулардын өзүнчө чоң бир бизнеси, өздөрүнүн маселесин чече турган чоң бир ушундай бир аянтчага айландырып албадыбы. Ошон үчүн ал жерге барганда жөнөйт. Экинчиден, ал 21 жаштагылардын көпчүлүгү эң арткы тизмелерде булар дагы баягы мындай тачкысын, булар дагы мындай көрсүн дегендей ошолорду кичине аралаштырып атат. Балким алар бир жолу бул жолу катышса, кийинки жолу 26 жашка чыкканда бир топ эле мындай эмне кылыш керек мындан ары, кандай дартып көрүш керек деп өзүнчө баягы изденип, арасында чындай эле саясатка кызыккандар болсо, балким жанагы жаш лидерлердин мектептерин окуйт, өзүнчө дагы ошондой курстарды өткөрөт, анан ошентип отуруп акырындап такшалат. Анан ушул жагынан баягы жаштарды өзүн өзү өнүктүрүүгө жаңы бир жол кадам жасалат да. Анан ушу жаштардын арасында кээ бир баягындай жаштардан турган партиялардын лозунгалары дагы биз өзгөртүүгө даярбыз деген лозунгалар менен чыккандары дагы жакшы болуп атат. Экинчи эле бир жаштар өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайбыз деп чыгып атат. Себеби бир өзгөртүүгө даяр болоордун алдында ар бир жаш болобу, ар бир адам өзүн өзү өзгөрүүгө даяр болуш керек. Өзүн өзгөрткөн адам башканы өзгөртө алат. Мисалы, мен реформа жасайм, мен тигинтем, мен бул мамлекетте бул ишти көрүп келдим, окуп келдим, тажрыйбам бар деп туруп анан өзүм өзгөртөм деп, өзгөрүү үчүн келатам деп парламентке баргандан кийин өзгөрүп кетпейби? Башкача болуп. Жана сиз айтып аткандай. Баягы мына бир 70-те, 80-де чыккан бир аксакал киши ушундай бир кичинекейинен баштап көп аракет кылып тур да, өзгөртөм деп, айланамы өзгөртөм деп тур, буну өзгөртөм деп тур. Бирок өмүр бою аракет кылып, эч нерсени өзгөртө албай, анан акырындан ойлонуп тур. Ойлонуп кийин эми мен көрсө ишти туура эмес жактан баштапмын. Мен өзүмү өзгөртүүдөн баштасам болмок экен дегенде, ошол жерде отургандар айтыптыр. Мына сиздин жаңылыштыгыңыз. Өзүңүздү өзгөртүп, өзүңүз ушундай жолго түшсөңүз, сиз көп нерсени өзгөртөт элеңиз. Ошон үчүн ар бир жаш муун, андан кийинкилер деле адам биринчи өзүн өзгөртүүгө даяр болуш керек. Өзүн өзгөртүп, өзүн ушундай баягы билим менен ушундай курчутуп, өзүн ушундай бир туура жол менен, таза жол менен курчуткан, өзү өзгөргөн, коррупция дегенде ушунчалык жаа бою ошо менен күрөшкөнгө даяр, өзгөрүүгө даяр, ушундай мыкты жаш өзүн өзгөртүп даярдаса, ошол адам келечекте көп нерсени өзгөртө алат. Мына Исхак Разаков 35 жашында Өзбекстандын билим берүү министри болду, Госпландын 35 жашка чейин. Госпланды жетектеди, андан кийин ошол жерде Өзбекстан Борбордук комитетинин 3-секретары болуп, 35 жашында Кыргызстанга келип, Кыргызстандын өкмөтүн жетектеди. Өкмөтүн жетектеп кийин 1-секретар болуп иштеген мезгилде дагы ошондо мына музейине барганда күндөлүгүндө жазылуу. Күн сайын түнкү саат 3-4-төргө чейин отуруп окуйт. Аял айтат, сага эмне жетишпейт? Сен деген бүт Кыргызстандын жетекчисиң. Окуп эмне кереги бар дегенде, Исхак Разаков айтат, мен деген билимимди өнүктүрүшүм керек. Мен деген өзүм кайрадан ушундай баягы өзгөртүп, ушундай бир жаңы нерселерди изденишим керек. Эгерде мен өзүм ошо өзгөрүүгө даяр болбосом,
анда мен азыркы жаш муундар, билимдүү, илимдүү жаш муундарга кантип таасир этем? Ошон үчүн мен окушум керек, өзүм өнүктүрүшүм керек, өзгөрүшүм керек деп күнү түн окуган. Ошол сыяктуу мына депутат болуп келгенден кийин, же болбосо жогорку бир бийликке келгенден эле мен баарына жетиштим, мага билимдин, илимдин кереги жок деп баарын таштап койгон бул эң жаңылыштык. Адам деген өмүр бою окуш керек, өзгөрүүгө, өзүн өстүрүүгө аракет кылганда гана ошол жерде сөзсүз түрдө бир натыйжа чыгат. Ийгилик жаралат ошол жерде. Мына ошондон карап туруп, бүгүнкү ошо жаштардын өнүгөлү, өзгөрөлү, өлкөнү өзгөртөлү, өзүбүз өзгөрөлү деген ушундай бир аракеттерин мен дайыма колдой калат элем. Себеби ошол жолго түшүш керек. Жаштардын ошол жасаган аракеттери улуу муунга дагы үлгү болуш керек. Азыркы биздин аксакалдарыбыз жаштардан өрнөк алыш керек. Себеби аксакал муундардын сөзү өтүмсүз. Себеби ошол аксакал өзүнүн аксакалдыгын көргөзүп, өзүн өзгөртө албагандыгы үчүн сөзү өтүмсүз, жаштарга айта турган сөзү жок. Нарагында көрөнгөсү жок көкүрөгүндө. Аксакал болуш үчүн дагы даярданыш керек. Мына дагы бир талапкер айтып атпайбы? Аксакалдар силер деген сөз айта албаган ушундай нерсеге жетипсиңер деп аябай тилдеп атат. Аксакалдарды ошого жеткирген биринчиден биздин ушундай бир туура эмес мыйзамдар, коомдун жанакы тескери жакка оодарылып калышы, анан аксакалдардын өзүн өзгөртүп, жаштарга үлгү болом, өрнөк болом деп өзүн байыта албай, өзүнүн билимин, наркын, баасын андан ары байыта албай, аксакалдар ошондой кейипке келип калды. Ошон үчүн өзүн өзгөртүү азыркы жаш муундан баштап улуу муунга чейин дайыма болуп туруш керек. Мына ушул талапкерлердин арасынан ошол эле жаштар жөнүндө сөз кылып атабыз да, жаштардын арасында сиз белгилеп кеткендей, Айпери белгилеп кеткендей, өнүгөм, өлкөм өстүрөм деген жаштар бар экени бизди сүйүндүрөт, күбө болуп атабыз, көрүп атабыз аларды. Ошол эле учурда албетте мыйзам жагынан алганда, мыйзам жол берет, ар бир адам Кыргызстандын жараны шайлоого жана шайланууга укуктуу да. Ошол талапкерлердин арасында мисалы жумушсуздары жүрөт, анан маданият өкүлдөрү, мисалы эстрада ырчылары, анан тамадалар жүрөт, дагы башка бир тармактын өкүлдөрү жүрүшөт да. Мындай кандай десем, көп ушу коомчулукта сөз бар, алар деген азырынча мамлекетти, өлкөнү өнүктүрүүгө дарамети жете элек дегенчи, бирок алар болбой эле талапкерлигин коюп атышат да. Ушу моралдык жагы кандай болот? Эми өткөндө ушул маселе дагы бир жерден көтөрүлгөн. Жумушсуз деген жанакындай жумушсуздар өтө көп экен деп. Ошолордун көпчүлүгү мисалы үчүн мурда мамлекеттик бир кызматтарда иштеп жүрүп, кандайдыр бир деңгээлде ошол кызматтан четтетилгендер бар. Мурда депутат болуп жүрүп, анан ошо депутаттыгынан айрылгандан кийин дагы эле үйүндө отуруп жумушсуз болуп жүргөндөр бар. Анан жаштардын арасында деле баягы сырттан окуп, билим алып, аракет кылып, бирок майда чүйдө бизнес менен алектенип, бирок бир туруктуу бир жумуш таба албай жүргөндөр бар. Бирок бул жумушсуздук менен депутаттык орун менен толук жумушсуздукту чечүү үчүн келиш дагы туура эмес. Себеби депутаттык болуп келиш жанакындай ошондой баягы мейли эч жерде иштебей, бирок бизнес аракети менен байып, ошо байыган акчасы менен депутат болуп келип, анан ошон депутаттык добуштарды сатып алып, анан кийин келип мен депутат болуп калам деген аракет дагы туура эмес. Бирок бул жерде ар кандай мындай эмени көрсө болот, ошол жумушсуз болуп жүргөндөрдүн арасында мыктылар бар экенин мен көрдүм. Анан ошол эмдигичекте жумуш таба албай жүрүп, эми жогорку кеңешке депутат болом деген дагы мындай бир аракеттерди мен кээде айыптайм. Себеби эмдигичекте жумуш таба албаган адам эми жогорку келгенде бирөөгө жумуш таап береби? Андайлар дагы мындай сын менен караш керек. Ошон үчүн бул жакты мындай эки тараптуу мындай баалаш керек. Анан албетте бүгүнкү күндө бизде парламентке келип, парламенттеги буга чейин толгон токой жанакы керексиз баягы ыпыр-сыпыр мыйзамдардын баарын тазалап, жаңы бир өлкөнү өнүктүрө турган нускалуу аз, эч жактан көчүрүп алынбаган, кыргыздын наркына, кыргыздын менталитетине, кыргыздын шартына ылайыктуу жаңы бир мыйзамдарды алып келүүгө бүгүнкү күндө тизмени да карап көрдүк, көбүн карап көрдүк. Чынын айтканда, ошого дарамети жете турган билимдүүлөр өтө аз. Себеби ошондой күчтүү партиялардын арасында, эркин партиялардын арасында жанакындай билими өтө терең эмес,
бирок акчалуу адамдардын көбүн ошого аралаштырып алган. Ошон үчүн бул жерде дагы эле болсо чоң коркунуч бар. Жаңы 7-чакырылыштагы депутаттардын ушундай бир билимдик мындай деңгээли мурдакыдан да төмөн болот. Себеби алардын арасында окумуштуулар аз, интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрү аз, маданият өкүлдөрү аз, көрүнүктүү жазуучулардан аз. Анан ошо келип отуруп туруп, ушул интеллектуалдык жактан эң төмөнкү бир баскычтагы бир чакырылыштагы ушундай парламент куралабы деген бир мындай бир кооптонуу бар. Ушул мисалы үчүн сиз айтып кетпедиңизби, билими төмөндөр аз, акчалуулар көбүрөөк деп. Анан ошолордун арасында бирок биз азыр сыймыктан айтып аткан, биз сүйүнүп аткан жаштар бар экени кубандырат да. Анан ошол жаштар ушул чакырылышта, 7-чакырылышта келип, ошол ар кайсы партияларды алдыга сүрөп келип, анан бирок жанагы башка карт саясатчыларга жем болуп, анан коронун сыртында калып калбашы үчүн эмне кылыш керек? Ошондой болушу мүмкүн да, туурабы дагы? Себеби эң туура. Себеби азыр эң бир партиялардын жанагындай өзүнчө ички тартиби бар. Ким көп добуш алып келсе, ошол добушуна жараша депутат болот, а калгандары мындай сүрүлөт деп. Ордун бошотот деп. Азыркы жаштар мисалы үчүн билимдүү, мамлекетти өзгөртүүгө өзү салымын кошо турган мыкты жаштар бар, идеялары өтө күчтүү, бирок бүгүн билими менен, идеясы менен добуш ала албай турган шартта жашап атабыз. Бийликтин күчү менен, же акчанын күчү менен, же күчтүн жанакындай муштун күчү менен жанакындай барып туруп добуш алуу бүгүн өнөкөткө айланып калды. Ошондо баягы билимдүү жаштар жерлерден, тапшырылган жерден добуш ала албай келсе, алар акырындап сүрүлөт дагы баягы карт бөрүлөр эле кайрадан келип туруп өзүнүн депутаттык ордун ээлеп, акчалуулар өзүнүн депутаттык ордун ээлеп калуу коркунучу бар албетте. Мына ошону болтурбаш үчүн бизде шайлоо мыйзамында көп мүчүлүштүктөр бар экендигин мына көрүп атабыз. Ошон үчүн тез аранын ичинде ошол мына парламент кийинки шайлоодо ушундай мүчүлүштүктөрдүн баарын жок кылган ушундай бир жаштарга жол ача турган жакшы бир мыйзамды кайрадан ошол мыйзамга оңдоолор, түзөтүүлөрдү киргизиш керек экен. Чоң рахмат. Айпери, сизден дагы сурап коеюн. Ушул жаштар курал болуп калбаш үчүн, курал болуп калат деп сиз кооптонуп аткан жоксузбу? Анан курал болуп калбаш үчүн эмне кылышы керек? Мында аналогия келтирип көрсөк да, чоң эле дарак өзү эле чоң болуп калган жок да. Анткени эң башында анын ошол үрөнү болду, анан кийин өзөгү, тамыры жерге бекем сиңди да. Ошол тамыры бекем жерге сиңгенден кийин гана ал чоңоюп, өсүп жетилди. Азыркы учурда мисалы үчүн ойлоп көрсөк, биздин ошол жогорку кеңешке, парламентке депутаттардын жашы 21 деп турат да. Бул нерсе туура эмес элек го деп ойлойм. Анткени эгерде ошондо 21 жаш менен келип калсак, анда тажрыйба жок да, ошол саясий тармагында мыйзам чыгаруу боюнча. Андан көрө биринчи мисалы үчүн шаардык кеңешке депутаттыгын коюп көрсүн, же болбосо айыл өкмөттөрүндө ошол атайын бөлүнгөн мисалы үчүн МСУларда иштеп көрсүн, ошол жактан тажрыйба топтоп, анан кийин өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп, мисалы үчүн элдин ишенимине кирсин. Ошол жакта мисалы үчүн 5 жыл болобу же 2-3 жыл болобу иштеп көргөндөн кийинки мисалы үчүн ошол парламенттик шайлоого койгондо ал жакта ошол айылдагы элдер аларды уже таанып калат да. Биздин ушул жерге кызматын кылып келип атат, жакшы жыйынтык көрсөттү деп, анан кийинки неме ошол шайлоодо колдоо көрсөтүп бермек болчу. Азыркы учурда андайлар өтө эле аз санда баратат да. Ошол себептен добуш ала албай калышы мүмкүн дагы, ошол эле курал болуп, анан кийин өздөрүнүн репутациясын дагы түшүрүп алат. Ошол себептен бул дагы абдан кооптонуу болуп атат. Анан кийин тескери бир жыйынтыктарды берип коет. Сиздин оюңузча тажрыйба чогултуп, андан кийин гана барыш керек, Ошол жерденчи келечекте мына КТРК, ЛТР же болбосо башка телевидениелер жаштардын чоң бир мындай бир жаңы лидер чыгара турган шоу программаларын уюштуруш керек экен. Мына Украинада, башка Молдавияда дагы бир топ мамлекеттерде ошол бар. Мисалы үчүн биз бир айдын ичинде эле жаштарды даярдап чыгара коебуз деп атпайбызбы? Жылы бою жаштардын лидерлерин чыгара турган бир шоу, бүт жанагы Кыргызстандын аймагын камтыган бир шоу программа жазса, ошол жерден
ар бир жаштын билими, тажрыйбасы, кыргыз наркын, тарыхын кандай билет, мекенчилдиги, мамлекетчилдиги ошо жерден отуруп туруп, жанагы бир 1000 адамдан улам тандап отуруп туруп, ошондон бир 10 адам чыкса, ошондой шоу программалардан бир 10 жолу болсо 100 жаш лидер элдин көзүнө таанылып, элге кадимгидей мындай алынып даяр болуп калат. Мына ошол 100 адамды кийин парламенттик шайлоодо болобу, же улус аткаруу бийлигине аралаштырууда болобу, ошол 100 адамды жөн эле жана шоу программа жөн эле даярдалбайт да, баягы сулуулар конкурсунда эле боеп, соеп, бийге түшкөн башканын баарын даярдайт го. Аларды ушундай келтир, керек болсо тарыхчы катары биз тарыхын окутат элек. Нарыкты билген нарыкты, санжырасын билген санжырасы, экономикасын билген экономиканы, иши кылып ошондой кылып туруп жанакы шоу программага катышкандарды даярдап отуруп туруп анан кийин жаш лидерлерди элдин көзүнчө баягы элдик конкурс менен, элдик добуш менен алып чыкса, кийин ошол балдар шайлоодо даяр талапкер болуп калат. Ошону пайдаланыш керек кийин. Чоң рахмат, аябай абдан жакшы сунуштарды бердиңиз. Буюрса, бул сиз берген сунуштарды эми бүгүн болбосо эртең, бүрсүгүнү келечекте аткаруу эч качан кеч эмес деп ойлойбуз. Чоң рахмат сиздерге биздин студияга келип, ошол парламенттик шайлоого аттанган жаштар, алардын дарамети тууралуу өзүңүздөрдүн ой пикириңизди, баамыңыздарды бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, кеч эместин бул жолку чыгарылышынын коноктору тарыхчы, коомдук ишмер Кыяс Молдокасымов жана жаш активист Айпери Болотжанова болду. Биз 7-чакырылыштагы парламентке келем деген жаштар, алардын дарамети тууралуу эксперттердин пикирин сүйлөштүк. Аман туруңуздар.